Ата-энеси ажырашып жаткан мезгилде досуңа кантип жардам берсең болот? Джош Макдауэлл жана Эд Стюарт. Ыраазычылыктар. Биз ыраазычылыгыбызды Intimate Life Ministries'тин директору Дэвид Фергюсонго билдиребиз. Ал ушул сериянын жазылышына чоң салым кошкон. Бул адамдын таасири, Intimate Life'тын принциптери ушул китептердин ар биринде айкын көрүнүп турат. Өзүнүн жеке үлгүсү менен Дэвид Кудайдын колдоосун, сооронучун жана кубаттоосун бизге көрсөтүп турду. Ошондой эле 23 жылдан бери менин жардамчым болуп келген Дэйв Беллиске долбоорубузду даярдоодо жана уюштурууда көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул сериядагы окуялар анын Using Crisis Resource үчүн жазылган программаларынан алынган. Анан дагы биздин китептерди басып чыгарган Джой Полго жана биздин долбоорубузга колдоо көрсөткөндүгү үчүн Word Publishing'ге терең ыраазыбыз. Джош Макдауэлл, Эд Стюарт. Джессиканын окуясы. 15 жаштагы Джессика Инграм апасы ага эч нерсе жөнүндө айта элек болсо да, кечки үй бүлөлүк талкуу эмне жөнүндө болорун билип турду. Бул тууралуу Джессиканын эжеси Карен жана иниси Марк да билишкен. Эмне болуп жатканын сокур жана дүлөй адам же таптакыр келесоо адам гана билмек эмес. Атасы менен апасы балдарына алар ажырашууну чечишкендигин жарыялоого камынып жатышкан эле. Алар бири-биринен бөлүнүп жашап көрүшкөндүгүн жана андан майнап чыкпагандыгын да айтышмак. Бул кечтеги ажырашуу жөнүндөгү маекта 3 ай мурда бөлүнүп жашоону чечишкендиги тууралуу маекте эле жагымсыз болорун Джессика билип турду. Ошунун баарына күбө болуунун ордуна ал күкүрт кислотасына толгон цистернага кирип түбөлүккө жок болууну кааламак. Албетте, так ушинтип өлүп калуун эмес. Себеби ал өзүн өзү өлтүрүү бул коркоктук жана күнөө экендигин жакшы билчү. Бирок эгерде бул сүйлөшүүдөн кийин баарынын абалы мурункудан да жаман болгону турса, анда үй бүлөнүн бардыгы чогулуп сүйлөшүүнүн эмне кереги бар? Жана дасторкондун четинде чогулуп алып, ажырашууну жарыялоо үчүн буга мынча көп көңүл буруунун кандай кажети бар? Керебетке туурасынан отуруп алып, Джессика үйдүн ичиндеги оор жымжырттыкты укпаш үчүн кулагына сайып алып угуп жаткан плееринин үнүн жогорулатып койду. Анын 18 жаштагы эжеси Карен жумуштан жарым сааттан кийин келмек. Ошондо алар чогуу тамактанып, баягы оор маселени талкуулашмак. Эгерде Карен азыр үйдө болгондо, ал эшиктерди тарсылдатып, ага туш болгондордун баарына ачуусун чыгарып жүрмөк. Азыркылар айткандай, ал жинденип жүрмөк. Апрель айындагы атасы менен апасынын бири-биринен бөлүнүп жашайбыз деген чечимин жарыялаган күндөн баштап, ал болуп жаткан абалга карата өзүнүн ачуусун эч жашырчу эмес. Ошондуктан Карен жинин чыгарып жүргөндө Джессика өзүн жакшыраак сезчү. Себеби үйдүн ичиндеги жымжырттыкты көтөрүү мүмкүн эмес эле. Алардын 12 жаштагы иниси Марк өзүнүн бөлмөсүндө отурган. Ал Карендин таптакыр карама-каршылыгы болчу. Биринчи сүйлөшүүдөн кийин апасы анын акыбалын сураганда, ал жөн гана ийиндерин кууштуруп, эч нерсе болбогондой өзүнүн компьютердик оюндарын ойноого кетип калган эле. Азырда ал музыкасын угуп жатып, компьютердеги марсиандар менен салгылашып жаткандыр. Бирок Джессика ал үчүн тынчсызданып жатты. Анын мындай абалы канчага чейин созулар экен? Апасы үйдө эле. Ал дивандын бурчунда отуруп алып, сүйүү романын окуп жаткан. Эгерде ал Джессикадан бөлмөсүн иреттөөнү же үй иштерин кылууну талап кылып, урушуп койсо, Джессиканын оюнча ал өзүн жакшыраак сезмек. Бирок апасынын маанайы да Марк менен аныкындай эле. Атасы болсо албетте үйдө жок. Баягы апрель айында бардыгына бөлүнүп жашоо тууралуу жарыялаган күндөн баштап, алардан бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан Батирге көчүп кеткен эле. Бүгүн кечки тамакка ал пицца алып келерин апасы айтканда, Джессика мурдун чүйүрүп койду. Эч нерсе болбогондой пицца жеп отуруп, ошол эле учурда үй бүлөнү талкалоо, орой жана таш боордук менен айтылган тамашага окшоп жатты. Джессика ачка болгон жок. Анын тамакка болгон табити жоголгонуна 3 айдай болуп калган. Анын уйкусу да бузулган болчу. Себеби териси дүлүккөндүктөн кычышып, жана анын түшүнө ар кандай жаман нерселер кирип, аны кыйначу.
Мунун баары апрель айынан башталган. Ата-энеси бири-биринен бөлүнүп жашайбыз деп чечкендиктен, ал өзүн ушундай сезип жатса, анда алар таптакыр ажырашып кетишсе кандай болот? Джессика бул тууралуу ойлонгусу да келген жок. Музыка анын кулагына жаңырып жаткан учурда Джессика сыйынууга аракет кылып жатты. Ал өткөн жайдагы болуп өткөн жаштардын лагерине барып, ал жерден машаякка ишенип калган болчу. Ошентип, 1 жылдан бери ал машаякчы эле. Ошол мезгилден баштап анын жашоосунда олуттуу өзгөрүүлөр болду. Сыйынуу, ыйык жазууну окуу, жыйынга баруу анын жашоосунда маанилүү ролду ойной баштаган. Бирок мунун бири да анын үй бүлөсүнө, тактап айтканда, анын ата-энесине эч кандай таасирин тийгизген жок. Алар Джессика ырдаган жаштардын музыкалык тобу жыйындын программасында болгондо гана жыйынга айына болгону 2 жолу барышчу. Анысы аз келгенсип, ушул убакыттын аралыгында Джессика дайыма ата-энеси үчүн сыйынганына карабастан, алар бири-биринен улам алыстап жатышты. Ага ата-энесинин биригишүүсү үчүн сыйынуу таптакыр үмүтсүздөй сезилип жатты. Ал өзүн алардын үй бүлөсүнүн талкуусуна, анын да кандайдыр бир тиешеси бардай сезип жатты. Ал көбүрөөк тил алып, ата-энесине көбүрөөк жардам бериши керек эле. Өзгөчө, ал машаякчы болгонго чейин ушинтиши керек болчу. Анын өжөрлүгү ата-энесинин жашоосун көз көрүнө татаалдантып жатканын ал жакшы билчү. Джессика Кудайдан ата-энесине татыктуу жакшы кыз боло албагандыгы үчүн көп жолу кечирим сурап сыйынган болчу. Азыр болсо ал көбүнчө Марк жана Карен үчүн сыйынып жүрдү. Өзү үчүн да сыйынды. Кечки тамактануу учурундагы жолугушуу үй бүлөлүк жашоонун пародиясына окшоп турду. Атасы жана Марк пиццадан жешип, көңүлдүү кечеде отурушкансып, бейсбол жөнүндө сүйлөшө башташты. Джессика, Карен жана апасы пиццаны сыпаалык менен бир тиштеп, тарелканы ары жылдырып коюшту да унчугушкан жок. Апасынын көз жашы төгүлүүгө даяр тургандай эле. Карендин көздөрү күйүп, азыр эле жарылчу бомбага окшоп жатты. Джессика эртерээк өз бөлмөсүнө кетип калуу үчүн баардыгы тез аранын ичинде аякташын күтүп жатты. Биз апаңар экөөбүз силерге бир нерсени айткыбыз келет, деп акыр аягында сөз баштады атасы. Мен кеткен күндөн баштап биздин көйгөйлөр чечилгендин ордуна мурдагыдан да оорлошуп кетти. Бөлүнүп жашоо жана үй бүлөлүк консультациялар жардам бере алган жок. Ошондуктан биз ажырашууну чечтик. Балдарым, силер бир нерсени билүүңөрдү каалайбыз. Буга силер күнөөлүү эмессиңер. Маселенин бардыгы апаң экөөбүздө. Биз силердин баарыңарды жакшы көрөбүз. Жана биз... Карен ордунан ыргып тура калгандыктан, анын отургучу жыгачтан жасалган полго тарсылдап оодарылып калды. Мунун баарынан кускум келип кетти, деп ата-энесине үнүнүн болушунча кыйкырды. Эгерде силер бизди чындап эле жакшы көрсөңөр, муну кылмак эмессиңер. Силер эмне үчүн бардыгын жөнгө сала албайсыңар? Менин оюмча, силер аракет да кылып көргөн жоксуңар. Менимче, силер аракет кылууну каалабайсыңар дагы. Карен өзүнүн ачуулуу сөздөрүн Джессика мурда эжесинен угуп көрбөгөн сөздөр менен коштоп, ичиндеги туталанган ачуусу менен төгүп жатты. Атасы 1-2 жолу аны токтотууга аракет кылып көрдү. Бирок анын бул ийгилиги шамалга каршы түкүргөн менен барабар болду. Анан ал унчукпастан бардыгын угууга аргасыз болду. Анын аракетинен эч нерсе өзгөрбөй турганын Джессика жакшы түшүнүп турду. Апасы көздөрүн жумуп алып, акырын ыйлап отурду. Ал эми Марк пиццасын акырын тиштегилеп жеп жатты. Карен канчалык кыйкырган сайын Джессика да ошончолук ачууланып, ичи ачышып турганын сезип турду. Джессиканын айткысы келген сөздөрдүн бардыгын Карен төгүп жатты. Ошентип, Карен сиңдиси экөө үчүн болгон жинин чыгарды. Анан качан Карен ыйлай баштаганда, Джессика да тамагы боолуп, көзүнөн ысык жаш агып баратканын сезди. Ал эжесинин айткан сөздөрүнүн бардыгына кошула албаса да, анын болгон сезимдерин ачык айтып салганды билген жөндөмдүүлүгүнө көз артып турду. Джессикага чексиз созулгандай бир нече мүнөттөн кийин бардыгы бүттү. Атасы айткысы келгендин баарын айтты. Карен болсо жарылып алды. Андан соң атасы балдар алардын кимиси менен жана канча убакытка жашай алары жөнүндөгү маселени апасы экөө чечип жатышкандыгын айтты. Джессика үчүн бул аша чапкандык эле.
Атасы башка батирге кетип жатканда балдарды апасы менен таштап кеткен болчу. Анан Карен Джессикага балким атасы башка бирөө менен жолугушуп жүргөндүгү жөнүндө айткан. Ушул себептен улам ал Марктын же кыздардын бири менен чогуу жашоону каалабай турганын да айткан эле. Эми болсо атасы үй бүлөнү мурункудан да ашыра бөлүп салуу жөнүндө сүйлөп жатты. Балким сентябрда сабактар башталган кезде силердин бирөөңөр мени менен жашаганга келерсиңер, деди атасы Джессиканы карап. Джессика болсо атасын же апасын тандоону таптакыр каалаган жок. Бирок ошол эле учурда бир жактан экинчи жакка секирген топ сыяктуу болууга да даяр эмес эле. Анын бөлмөсү, анын бардык буюмдары бул жерде. Анын ордуда апасы Карен жана Марктын жанында экендигин сезип турду. Ал апасы менен калууну каалап жатканын атасына кантип айтышты билбей турду. Атасынын 7:30 жолугушуусу бар болгондуктан ал саат 7ден бир аз өткөндө эле кетип калды. Джессика атасын жакшы көрчү, бирок ал азыр кетип калганда жеңилдей түштү. Бүгүнкү күн үчүн бардыгы жетиштүү эле. Карен апасына дасторконду жыйнаштырууга жардам берди. Марк марсиандар менен салгылашуусун улантууга жөнөдү. Ал эми Джессика бөлмөсүнө барып, кулагына наушниктерин кийди. Азыр ушул учурда апасы Карен менен болуп өткөн сүйлөшүүнүн майда чүйдөсүн талкуулап жатышканын Джессика билип турду. Бирок бул талкууга анын катышкысы келген жок. Анын пикиринде ажырашуу бул жеке маселе. Ошондуктан аны чогуу көргөн кинодой кылып, башкалар менен талкуулоого болбойт деп ойлочу. Жана бул жөнүндө достор менен сүйлөшүүгө да болбойт. Карачы, мен сатып түгөтүү акциясынан кандай сонун кроссовки алдым. Жана дагы менин ата-энем ажырашып жатышат деп айтмак беле. Джессика машаякчы болуунун дагы бир артыкчылыгын капысынан сезе түштү. Бул артыкчылыкты ал мурда сезген эмес болчу. Анын эң жакын курбулары жана жаштар кызматынын жетекчилери болгон Даг жана Дженни Шоу булардын баары жыйындан болушчу. Бирок алардын бири да анын үй бүлөсү менен тааныш болбогондуктан ата-энесинин ажырашуусу тууралуу билишкен жок. Джессика да аларга айтууну каалаган жок. Аны жайкы жаштар лагерине чакырган жана ыйсаны кабыл алганда аны менен чогуу сыйынган эң жакын курбусу Натали Симмонс да Джессиканын ата-энеси бири-биринен бөлүнүп жашаарын гана билчү. Эми Наталияга ата-энесинин ажырашкандыгы жөнүндөгү сырды эч кимге айтпоого жардам берсе эле болду. Бирок анда ал да бул көйгөйдү билип калат да. Ошондо Джессикага баарын айтып берүүнү чечти. Башка эч кимге айтпайт. Мен Наталиге кеттим. Саат 10го келип калам деп Джессика апасына шашыла айтты. Апасы андан бир нерсе деп сураганга чейин Джессика велосипедине отура калып үйдөн чыгып кетти. Жайдын жагымдуу кечтеринин бири эле. Үйдүн ичиндеги пиццанын жыты оор сүйлөшүүнү эске салып тургандыктан Джессика үйүнөн чыгып кеткенине өзүн жакшыраак сезе түштү. Эми мындан ары ал пиццаны бир тиштем да жей албай тургандай сезилип жатты. Сенин ата-энең ажырашып жатышабы? О, Джесси, бул кандай кайгылуу, деди Натали. Джессика таң кала карап калды. Курбусунун үнүнөн анын кайгысын тең бөлүшүп жатканы аны жакшы көрөрү сезилип турду. Жана анда эч кандай айыптоонун же жемелөөнүн кичинекей да белгиси жок эле. Кыздар велосипедтерин минип алышып, шаардын сейил багына келишти да кош селкинчектерге отурушту. Анан Джессика кечки тамак учурундагы сүйлөшүүнү курбусуна айтып берди. Сага рахмат. Бирок эч кимге айтпа, макулбу? Бул сыр, деди Джессика. Сыр дейсиңби? Мага түшүндүрүп берчи, суранам, деп сурады Натали. Мен бул тууралуу жыйындагылардын бири да билишин каалабайм. Азырда сага баарын айтып бергенден кийин бул тууралуу мындан ары сүйлөшкүм келген жок, деп түшүндүрдү Джессика. Бирок эмнеге, Джесси? Деп Натали кайрадан сурады. Бир саамга Джессика эмне дээрин билбей калды. Ал ушунчалык чынчыл болушу керектиги тууралуу ойлонуп калды. Наталиге болгон көйгөйдүн маанилүү бөлүгүн айтып берген соң, ага акырына чейин чынчыл болууну чечти. Бирок муну кылуу ага оор болуп жатты. Себеби менин үй бүлөм кадимки үй бүлөлөрдөй эмес. Сен мени түшүнүп жатасыңбы? Менин ата-энем машаякчы эмес. Жана алардын азыркы кылып жаткан иши да мактанарлык иш эмес. Ошондуктан бул тууралуу эч ким билбей койсо, мага жакшы болмок, деди да селкинчекти катуураак тебүү үчүн
Джессика серпиле баштады. Натали да анын артынан ээрчип, селкинчекте серпиле баштады. Ошентип, алар бир нече мүнөттөй унчукпай селкинчек тээп жатышты. Селкинчек токтогон кезде Натали Джессикадан «А Джинничи?» деп сурады. Джинни Шоу жана анын күйөөсү Даг жыйындагы жаштар кызматын жетектеген ыктыярчылар. Алардын жашы 30-дан ашкан эле. Джинни Джессика машаякты кабыл алганда аны менен чогуу бир лагерде болгон жана бир нече жума бою анын руханий өсүүсүнө жардам берип жүргөн эле. «А Джинни эмне болуптур?» деп Наталинин суроосуна суроо менен жооп берди Джессика. «Ал сенин ишенимиңдеги эжең эмеспи? Сен өзүң айткансың го. Менин оюмча, сен үйүңдөгү болуп жаткан нерселерди ага айтып беришиң керек. Ал сага бул абалыңдан чыгууга жардам бере алат», деди Натали. «Мен өзүм деле чыга алам, Натали. Мен башкалар сыяктуу ачык айкын кылбасам да баарын кыла алам», деди ал. «Ажырашуу бул олуттуу көйгөй. Бул абалдан өз алдынча чыгуу өтө оор», деди Натали, улуу эженин милдетин алып. «Бирок мен сага айтып бердим го, туурабы?» «Ооба, албетте. Мен сен үчүн сыйынып турам. Мен сенин курбуңмун да. Ошондуктан сенин жаныңда болом», деди Натали ишендире. «Бирок менимче, Дженни мага караганда сендеги эмоциялар менен сага жакшыраак жардам бере алмак». «Эмоцияларым мененби? Билесиңби, мен биздин үй бүлөдөгү эң эле эмоциясыз адаммын. Менин эжем Карен мына андай эмоциялар бар», деди Джессика. Ал курбусу менен талашууну каалаган жок жана курбусунун сөздөрү туура болгонуна карабастан аны эмне кылуусу керектигине үйрөтүп жаткандыгы ага жаккан жок. Натали бир саамга унчукпай калды. Ошондо Джессика аны тынчып калды деп ойлоду. Бирок ал кайрадан «Эсиңдеби? 2 жыл мурда менин байкем каза болгондо», деди. «Ал кезде биз мынчалык жакын эмес элек. Ал кырсыктан каза болгон да, туурабы?» Натали башын ийкеди. «Анын өлүмү биздин үй бүлөбүздү кайгыга салган болчу. Ошол кезде бул кайгыдан чыгуу үчүн мурунку көнүмүш жашоого кайтып келүү керек деп ойлочумун. Ошентип, мен өзүмдү мажбурлай баштаган элем. Кайгыруу бул табигый көрүнүш экендигин жана мындан мен өтүшүм керектигин билчү эмесмин». Ошондо Дженни менен Даг менин сезимдеримди түшүнүүгө жардам беришкен. Джессика окуянын уланышын күтүп карап турду. Бирок Натали унчукпай калды. Анын дагы бир нерсе айтуусуна кажет жок эле. «Ажырашуу бул өлүм. Сен мындан өтүшүң керек. Сен өзүңдүн сезимдериңди сага жардам бере алган бирөөгө айтып беришиң керек. Дженни сенин теңирдеги улуу эжең. Сен ага барышың керек», деп Джессиканын ичиндеги үн айтып жатты. Алар дагы бир нече мүнөт унчукпастан селкинчек тээп отурушту. Анан Джессика ордунан туруп, «Мен үйгө барайын. Марк үчүн тынчсызданып турам. Анын жанында бир аз болуп турайын», деди. Алар велосипедтерине минеринин алдында Натали курбусун бекем кучактап, «Джесси, мен сенин кайгыңды тең бөлүшөм. Мындай оор абалды башыңдан өткөрүп жатканыңа өкүнүп турам», деди. «Рахмат сага. Мен үчүн кам көрүп жатканыңа рахмат», деп Джессика да Наталини кучактады. Ал түз эле үйүнө барууга шашылуунун ордуна Дженниге өзүнүн жашоосундагы эң оор абалды айтуу керекпи же жокпу? Ушул жөнүндө дагы бир аз ойлонуп алууну каалады. Ой жүгүртүү убактысы. Ажырашуу дүйнөдөгү кайсы гана тил болбосун эң кайгылуу сөздөрдүн бири. Өзгөчө ата-энеси ажырашып жаткан балдар үчүн бул эң оор сөз. Жана мурунку муундагы адамдардын жашоосуна караганда биздин күндөрүбүздө бул көйгөй улам көбүрөөк адамга таасирин тийгизип жаткандай көрүнөт. Акыркы 100 жылдыктын ортосунда Кошмо Штаттардагы ажырашуунун саны 25%ды түзгөн болсо, 60-жылдарда бул көрсөткүч 50%, керек болсо андан да жогорку деңгээлге көтөрүлгөн. Биздин мектептердеги балдардын жарымынан көбүнүн ата-энелери ажырашып кеткен, же алар чогуу жашашпай турганы шексиз. Балким сиз бул саптарды окуп жатканыңыздын себеби да сиз ошондой балдардын биридирсиз. Ажырашуу ушунчалык оор болгондугунун себеби ал сиздин жашооңуздун эң алгачкы этаптарынын негиздерин талкалаганы. Эгерде сиз коргоого муктаж болгон жаш бала болсоңуз, анда ата-эне сиз үчүн сүйүүнүн жана коопсуздуктун негизги булагы болуп саналат. Кудайдын планындагы үй бүлө мына ушундай иштеши керек. Өспүрүм жана эр жеткен кезде да сиздин ата-энеңиз чогуу болуусу,
сизге кепилдик жана коопсуздук сезимин тартуулап турат. Бирок качан бул негиздер ата-эненин ажырашуусу же бөлүнүп жашоосу аркылуу талкаланганда, сизге мунун баарын кабыл алып түшүнүүгө же анын натыйжасы менен күрөшүүгө өтө оор болот. Так эле Джессика Инграм сыяктуу. Эгерде сиздин ата-энеңиз ажырашып кеткен болсо же алар бири-биринен бөлүнүп жашашса, анда эң эле ири диапазондогу күчтүү эмоциялар сизди толтуруп жатышы толук мүмкүн. Ар кандай убактарда сиз ачууланууну, намыстанууну, күнөөлүү сезимди, каарданууну, коркунучту, эмне кылуу керектигин билбөөнү, туталанууну, кош көңүлдүктү же жалгыздыкты сезишиңиз ыктымал. Балким бул анча деле таң каларлык эмес, же болбосо келесоолуктай көрүнүп жаткандыр. Бирок сиз өзүңүздү так ушундай сезип жатасыз. Жана сиз эч нерсени өзгөртө албайсыз. Бирок сиз өзүңүздүн ичиңиздеги сезимдериңизди аныктап, аларды түшүнгөндөн кийин аларды туура башкарууну үйрөнө аласыз. Өзүңүздүн сезимдериңиз жана көйгөйлөрүңүз менен сизден руханий жактан улуу машаякчы досуңуз менен бөлүшкөнүңүз сизге зор жардамын тийгизе алат. Жана Натали Джессикага кеңеш кылгандай, жаштар кызматынын жетекчисине же кызматчысына же болбосо сиздин жыйындагы кимдир бирөөгө кайрылып, андан сооронуу, көмөк жана кубаттоо алуу жакшы болот. Сиздин ата-энеңиз ажырашып жаткандагы тууралуу жаңылыкты кандай кабыл аласыз? Төмөндө берилген ырастоолор сиздин сезимдериңизди чагылдыра алабы? Текшерип көрүңүз. Мен буга ишенбейм жана бул тууралуу сүйлөшүүнү каалабайм. Ата-энесинин ажырашуусуна эч нерсе болбогондой мамиле кылуу же алар таптакыр ажырашып кетишпейт деп өзүнө кайталап айта берүү кадимки эле көрүнүш. Мында таң каларлык эч нерсе жок. Джессиканын иниси Марк да анын ата-энесинин ортосунда эч кандай көйгөй жок деп өзүн өзү ишендирүүгө аракет кылып жатат. Бул көйгөйдөн баш тартуунун дагы бир түрү бул жанында жок болгон атасын же энесин эң мыкты жана сонун адам катары элестетип алуу же болбосо өзүнүн тынчсызданууларын жашырыш үчүн ачык түрдө болуп жаткан жагдайлары менен курчаган адамдардын алдында тез-тезден мактана берүү. Ошондой эле Джессика сыяктуу да мамиле кылуу. Башкача айтканда, бул тема тууралуу сүйлөшүүдөн баш тартуу. Баш тартуу же моюнга албоо оор көйгөйлөрдөн чыгуунун кадимки ыкмаларынын бири. Бирок бул туура эмес ыкма. Мен уялып жатам жана мага абдан ыңгайсыз болуп жатат. Уялуу жана оңтойсуздануу ата-эненин ажырашуусуна карата болгон сезимдердин эң эле кеңири тараган түрү. Джессика сыяктуу эле сиз да үйүңүздөгү болуп жаткан окуяны досуңузга айтып берүү үчүн өзүңүздү оңтойсуз сезишиңиз мүмкүн. Ажырашуу сиздин пикириңизде үй бүлөңүздүн абалы абдан начар дегенди көрсөтүп турат деп ишенесиз. Ошондуктан сиздин ата-энеңиздин бири-бирине жасаган ушундай мамилеси үчүн алардан уялып жана өзүңүздү ыңгайсыз сезишиңиз мүмкүн. Алардын жашоосунун кескин өзгөрүшү, мисалы, атаңыздын же апаңыздын өзүнчө бөлүнүп жашашы жана башка бирөө менен жолугушуп жүрүшү сиздин тынчыңызды алышы мүмкүн. Жана дагы жыйындагылар менен жыйын жетекчиси да сиздин үй бүлөңүзгө терс мамиле кыла баштаганын байкашыңыз мүмкүн. Бирок ажырашуунун өзү канчалык кайгылуу жана оор болгонуна карабастан, бул нерсени эстеп алыңыз. Ажырашуу сиздин барктуулугуңузду же үй бүлөңүздүн барктуулугун эч качан чагылдырбайт. Мен өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Сиз да Джессика сыяктуу эле ата-энеңиздин ажырашуусуна өзүңүздү күнөөлүү сезишиңиз мүмкүн. Сиздин кылык жоруктарыңыздан улам алар ажырашып жаткандай сезилиши мүмкүн. Өзүңүздүн начар бааларыңыз үчүн же тил албастыгыңыз үчүн, тез ачууланганыңыз үчүн, бир тууганыңыз менен урушуп кеткениңиз үчүн же ата-энеңизди сүйөрүңүздү жакшы көрсөтө албагандыгыңыз үчүн сиз бул көйгөйгө карата кандайдыр бир жоопкерчиликти сезишиңиз да толук ыктымал. А балким кимдир бирөөлөр сизге сиздин жүрүм-турумуңуздун айынан ата-энеңиз ажырашып жатышат деген айыптоо сөздөрүн айткандар. Мындай мамилелер болуп жаткан абалды дароо эле оңдоп жиберүүгө болгон каалоону пайда кылат. Мындай мамилелер болуп жаткан абалды дароо эле оңдоп жиберүүгө болгон каалоону пайда кылат. Бирок сиз бул нерсени жакшы түшүнүп алыңыз. Үй бүлөңүздүн талкаланышына же анын кайра калыбына келишине
сиз эч кандай жоопкерчиликте эмессиз. Мен ачууланууну жана таарынычты сезип жатам. Ата-энеңиздин ажырашуусунун себебинен улам сиз ачууланып жаткандырсыз. Анткени бул үй бүлөлүк атмосфераны талкалап, мурда тартиптүүлүк менен иреттүүлүк өкүм сүргөн жерде тартипсиздик менен башаламандык орноду. Жана дагы сиз атаңыздан же энеңизден арылып калууну каалабагандыктан да сизде ушул сезимдер болуп жатышы мүмкүн. Анын үстүнө сизди жалгыз таштап кеткендей сезимдер да күйүп турган отко май куйгандай болуп, абалыңызды оорлотот. Ошондой эле сиз досторуңуздун жана курбуларыңыздын үй бүлөлөрүндө бардыгы жайында болгон үчүн өзүңүздү алардын алдында кемсинтилгендей сезишиңиз мүмкүн. Жана дагы сиз ата-энеңиздин ортосундагы кастыктан да жабыркашыңыз мүмкүн. Ажырашуунун финансылык жана денелик жактан баскан жүгү жана көптөгөн башка себептерден улам сиз ачууланып жатышыңыз мүмкүн. Кандай болбосун, сиз кимдир бирөөгө ичиңизди толтурган ачуулануу сезимдериңизди айтып, бул сезимди туура жана эч кимге зыян келтирбей турган жолдор менен башкарууну үйрөнүшүңүз керек. Менин тынчым кетип коркуп турам. Коркуу жана тынчсыздануу бул ата менен эненин ортосундагы болуп жаткан көйгөйлөргө жооп катары кадимки жана көптөрдүн арасында таркаган сезимдер. Балким сиз эми мындан ары кайсы жерде жашап, окуп же каникулдарды өткөрө тургандыгыңыз үчүн тынчсызданып жаткандырсыз. Балким үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрүнүн, досторуңуздун же жыйыныңыздын бул абалга карата көз караштарынан коркуп тургандырсыз. Ошондой эле, эгерде сизди атаңыз же энеңиз таштап кетсе, анда анын тарабындагы туугандарыңыз да сизди таштап кетишинен коркуп жаткандырсыз. Джессиканын ачуулануусу менен корккондугу анын тамакка табити жоголуусуна, түнкү уйкусу бузулуп, ар кандай түштөрдүн коркунучтары пайда болушуна жана терисинин дүүлүгүп кызаруусуна себеп болгон. Ошондуктан өзүңүздүн коркунучтарыңызды мойнуңузга алып, аларды ата-энеңизге жана жыйын кызматчыларына айтып берүүңүз өтө маанилүү. Мен жеңилдеп калдым. Ата-энеңиз менен ажырашып жатканда башка эмоциялар менен бирге сизге жеңилдене түшкөндөй да сезимдер пайда болушу мүмкүн. Бул сиздин таш боорлугуңузду жана аларга карата аяоо сезиминин жоктугун билдирбейт. Жөн гана сиздин оюңузда эмнеси болсо да алардын урушун күн сайын укпасам эле болду деп жаткандыгыңызды билдириши мүмкүн. Атаңыз менен энеңиз ажырашып кетишсе, анда алар бир туугандарыңызга же сизге көрсөткөн кордугунан же орой мамилесинен кутулууга боло тургандай сезим пайда болушу мүмкүн. Бирок сиздин ичиңиздеги жеңилденүү сезими жөн гана абалдан качып кетүүгө же ата-энеңизден өч алууга карата жасалган аракет эмес экендигин аныктап алганыңыз өтө маанилүү. Мен өзүмдү татыксыз, четке кагылган жана эч ким сүйбөгөндөй сезип жатам. Ата-энеңиздин ажырашуусунан улам сизди эч ким сүйбөй тургандай сезимдер толтурушу мүмкүн. Сиздин оюңузда атам менен апам үчүн мен анча деле кымбат эмесмин. Ошондуктан алар бул көйгөйдү чечүүгө аракет да кылышкан жок деп жаткандырсыз. Жана сиз менен мындан ары жашабай турган атаңыз же энеңиз сизди таштап кетип калгандай сезилиши мүмкүн. Ошондой эле сиздин үй бүлөңүздүн башка мүчөлөрү, досторуңуз жана курбуларыңыз же жыйындагы адамдар сизге жогорудан карап жаткандай сезилиши ыктымал. Же болбосо сизди үмүтсүздүк менен четке кагылуу сезимдери толтуруп жаткандыр. Бул тууралуу ата-энеңизге, жаштар кызматынын жетекчисине же жыйын кызматчысына айтып бериңиз. Алар сизге ажырашуу сиздин барктуулугуңузду эч качан чагылдырбайт экендигин жана ата-энеңиз сизди сүйбөйт дегенди билдирбестигин түшүндүрүп берсин. Менин жүрөгүм кайгырып, үмүтсүздүккө толуп турганын сезип турам. Азыр сизди толтуруп турган сезимдер жакын досу же сүйгөн адам өлүп, алардан биротоло ажыраганда боло турган кайгыруу сезимдерине абдан окшош. Ажырашууда атасы да, энеси да тирүү, бирок баары бир мындан кайгыруу же азап тартуу азайып калбайт. Кээ бир күндөрү сиздин жүрөгүңүздү муң басып, ушул сезимге баш ийесиз. Сиздин эмоцияларыңыз чегине жетип, кичине эле бир нерсе болсо сиз жарылып кетчүдөй болот. Жана бул сезимдерди аныктоого же түшүнүүгө мүмкүн эместей сезилип, сиздин жарылганыңызга эмне себеп болгонун билбей да каласыз. Кайгыруу бул нормалдуу жана кадимки эле сезим.
бирок ал үмүтсүздүк алып келбеши керек. Мен алсыздык менен ишенимсиздикти сезип турам. Ата-энеңиздин ажырашуусу сизди дүрбөлөңгө салып, бушайман кылышы мүмкүн. Себеби буга тоскоолдук көрсөтүү үчүн сиз эч нерсе кыла албайсыз. Сиз ажырашуунун себептерин жок кылуу үчүн убакытты артка кайтарып, өткөн нерсени өзгөртө албайсыз. Жана дагы ата-энеңиздин чечимине таасириңизди тийгизип, алардын мамилесин жакшырта албайсыз. Ошондуктан бул кайгылуу жагдай сиздин ичиңизде алсыздык менен ишенимсиздикти пайда кылышы мүмкүн. Эгерде сиз көңүлүңүздү абалдын терс жактарына эле бура берсеңиз, анда өзүңүздү мурункудан да жаман сезе бересиз. Ошондуктан сиздин колуңуздан эмне келбей жатканы жөнүндө эмес, сизди толтурган сезимдер менен эмне кыла аларыңыз жөнүндө терең ойлонушуңуз керек. Мени сатып кеткендей жана жалгыз таштап койгондой сезип жатам. Ата-эненин ажырашуусунан кийин өзүңүздү четке кагылгандай жана жалгыз калгандай сезүү таң калыштуу эмес. Балким атаңыз же энеңиз сизди сатып кеткендей сезилип жаткандыр. Сиздин оюңузда менин сезимдеримди эч ким түшүнбөйт, мен өзүмдү кандай сезип жатканымды эч ким билбейт деп жаткандырсыз. Балким сиз жыйыныңыз тараптан, дос курбуларыңыз тараптан, өзгөчө ата-энелери менен чогуу жашаган досторуңуз тараптан бөлүнүүнү сезип жаткандырсыз. А балким сиз Кудай тараптан да бөлүнүп калгандай сезип жаткандырсыз. Джессика же компьютердик оюндарга баш оту менен кирип кеткен Марк сыяктуу мындай сезимдер сизди да адамдардан алыс болууга түртүшү мүмкүн. Ушундай оор күндөрү жалгыз болууну каалап жатканыңызга карабастан, сизди сүйгөн адамдар менен чогуу сүйлөшүүңүз абдан маанилүү. Мисалы, ата-энеңиз же жыйындагы жаштар кызматынын жетекчиси. Сизди кандай гана сезимдер толтуруп жатпасын, Кудай сиздин оор абалыңыз тууралуу билеринен жана ал сиз үчүн кам көрүп жатканынан эч шектенбеңиз. Ыйык жазууда Теңир чын дилинен өкүнгөндөргө жакын, моюн сунгандарды куткарат жана ал жүрөгү жаралангандарды айыктырат, аларды кайгысынан арылтат деп жазылган. Теңир сиз менен чогуу кайгырып эле турбастан, ал сизди сооротуп, сизди өз колуна алып, жан дүйнөңүздөгү жарааттарыңызды таңып айыктыргысы келет. Ал сизди жаш баланын ишеними менен бардык түйшүктөрүңүздү ага тапшырышыңызды, анткени ал сиз үчүн кам көрүшү үчүн сыйынуу менен ага келишиңизди каалайт. Сиздин үй бүлөңүз туш болгон абал өтө кайгылуу болсо да, андан чыгууга болот. Жөн гана сиздеги сезимдерди кимдир бирөө менен бөлүшүп, сыйынууга убакыт бөлсөңүз, анда үй бүлөңүздө болуп жаткан өзгөрүүлөргө көнүп кете аласыз. Сизди үмүтсүздүк менен кайгы толтура баштаганын сезгениңизде, жалгыздыкта азап тартып отуруу менен абалдан чыгууга аракет кылбаңыз. Сизге жардам бере алган бирөө менен сүйлөшүңүз. Джессика да ошондой кылууга аракет жасап жатат. Джессиканын окуясы. Жума күнү таң аткандан баштап Джессика Джинни шоуга телефон чалсамбы же чалбасамбы деп чече албай жатты. Бир жагынан мунун баары акылсыздыктай сезилип жатты. Себеби өткөн жайкы лагерде Джинни менен таанышкан күндөн баштап ал Джессикага эң жакын дос жана насаатчы болуп жүргөн эле. Бирок ошого карабастан Джессикага өзүнүн ата-энеси ажырашып жаткандыгы тууралуу айтып берүүдөн бир аз уялып турду. Бирок Натали аны Джинниге телефон чалуусу керектигине көндүрүп жатты эле. Ал эми Джессика өзүнүн курбусунун пикирин сыйлачу. Акыры ал Джиннинин телефон номерин терип, ага эч нерсе айткысы келбесе да, бул кылып жаткан иши туура экенин билип, ага чалды. Окуянын чоо жайын айтып берүүнүн ордуна Джессика Джинни менен өтө маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшүшү керектигин жана аны менен жолугаларын сурады. Джинни эртеси күнү түштөн кийин Дак экөө иштеткен типографиядан чыгаларын айтты. Аба ырайы ачык жана ысык болгондуктан Джинни дарыянын жээгинде эс алып отурууну сунуштады. Джессика макул болду. Анан Джинни аны саат 1ге жакын үйүнөн алып кетмек болду. Эртеси күнү алар жолугушуп, жашыл шиберлүү суунун жээгинде отурушту. Алар суунун жээгинде ойноп жаткан балдарды карап турушту да, алардын маегин чоочун адамдар укпаш үчүн алардан алысыраак жайланышты. Алар жерге чоң сүлгүнү жайып, бири-бирине күндөн сактоочу кремди сүйкөштү. Джессика эмнеден баштаарын билбегендиктен, менин ата-энем ажырашып жатышат, деп дароо айта салды.
Дженни эмне дээрин билбей таң кала карап, «О, жок, Джесси, чын элеби?» деди ал, Джессинин колун кармап. «Мен бул тууралуу билген эмес экенмин. Мен эч нерсени укпаптырмын» деди. Анын үнүндө Джессиканын кайгысын түшүнүп тургандыгы байкалып турду. «Бул тууралуу Наталиден башка эч ким билбейт» деп түшүндүрдү Джессика. «Мен эч кимдин билишин каалаган жокмун. Бирок Натали мага сени менен сүйлөшүшүм керектигин айтты. Бул абдан өкүнүчтүү, Джесси. Сага оор болуп жаткандыр». Джессика анын сөздөрүнөн сооронушту. Ал эми колдорунан анын кам көрүүсүн сезип турду. Эми ал Дженни менен сүйлөшүүнү чечкенине кубанып калды. «Эми биздин үйүбүздө баардыгы мурункудай эмес. Баардыгы башкача» деди ал. «О, Джессика, бул жөнүндө угуу өтө өкүнүчтүү. Мага баардыгын айтып бергиң келсе, мен сени угуп жатам», деди Дженни көзүнө жаш айланып. Муну көргөн Джессиканын да тамагы буулуп, ыйлагысы келип кетти. Ал атасы менен энесинин ортосундагы конфликт жөнүндө, алардын бөлүнүп жашашкандыгы жана ажырашуусу жөнүндө бирөөгө айтып берүүгө канчалык даяр экендигин өзү да билген эмес эле. Жарым сааттай ал Дженниге болгон окуянын баардыгын айтып, ичиндегисинин баардыгын төгүп жатты. Уруш да, жаңжал да болбогондугун, мушташуу да болгон эмес экендигин ал түшүндүрүп жатты. Мунун баардыгы болгондо алардын ажырашуусун кабыл алуу жеңилирээк болмок эле. Бирок атасы менен энеси жөн гана унчукпастан эле бири-биринен алыстап кетишти. Алар бир жерде чогуу отурушканда да ар бири өз-өзүнчө баардыгын өз бизнесине, гольфко жана клубдарга кетирчү. Алар бир жерде чогуу отурушканда да ар бири өз-өзүнчө өздөрүнүн жеке дүйнөсүндө жашап жаткандай сезилчү. Атасы болгон убактысынын баардыгын өз бизнесине, гольфко жана клубдарга кетирчү. Ал эми энеси болсо сүйүү романдардагы, телесериалдардагы жана кинолордогу ойдон чыгарылган жашоого баш оту менен кирип кеткен. Атасы менен энесин кызыкчылыктары ар кандай болгондуктан жана аларды бириктирген эч нерсе жок болгондуктан алар чогуу жашабай эле коюшса бактылуураак болушмак деп ой жүгүртүп жатты Джессика. Ал күз келгенде боло турган нерселерди, ким менен жашай тургандыгы жөнүндө айтып бергенге чейин өзүн бекем кармап турду. «Атам, мен же Карен аны менен жашашыбызды каалап жатат окшойт. Бирок мен үй бүлөмдү мындан да көбүрөөк талкалагым келбейт. Мен атамды жакшы көрөм. Бирок менин ордум апамдын, Марк менен Карендин жанында. Мен эмне кылышты билбей калдым», деп Джессика ыйлап жиберди. Алардын жанында эч ким жок болгонуна карабастан, Джессика элдин көзүнчө ыйлагысы келген жок. Ал өзүн карманууга аракет кылып жатты. Бирок Дженни аны кучактаганын сезгенде жана анын да көзү жашка толуп турганын көргөндө өзүн токтото албай калды. «Баары жайында, Джесси, ыйлап ал. Сага канчалык оор болуп турганын мен билем. Мунун баардыгы абдан өкүнүчтүү. Мен сени мененмин, ыйлап ал», деди Дженни. Джессика ичиндеги бугун чыгарып, буркурап ыйлап жатты. Бул анын ата-энесинин ажырашып жаткандыгы үчүн биринчи жолу ыйлап жаткандагысы эле. Көздөрүн сүлгү менен арчып жатып, анын ичинде да эжеси Карендегидей от жалындап бара жатканын сезди. Көз жаш аркылуу анын эмоцияларын кармап турган тоскоолдуктар бузулуп, эми баардыгы сыртка чыгып жаткандай болду. «Эмне үчүн? Айтчы, эмне үчүн алар бизге ушундай мамиле кылышат? Бул туура эмес да. Бул адилетсиздик да. Өзгөчө Маркка карата бул адилетсиздик», деди ал. Жалгыздыкта азап тартып жаткан энеси жөнүндө ойлогондо анын көз жашы кайрадан төгүлө баштады. Дженни аны кучагынан чыгарбастан ага, «Мунун баардыгынан өтүшүң керек болгондугу үчүн өкүнүп турам. Джесси, анткени мен сени жакшы көрөм. Бирок мындан биз чогуу өтө алабыз. Мен сенин жаныңда болом», деди. Андан соң ал сыйынды. Ошондо Джессика Дженни чын эле анын улуу эжесинде экендигин сезди. Бир нече мүнөттөн кийин алар көздөрүн ачышып, өздөрүн иреттей башташты. Жана башкалардын көзүндө алар кандай көрүнгөндүгү жөнүндө да тамашалаганга жетишти. Андан кийин Дженни олуттуу үн менен, «Ажырашуу бул жакын адамыңдын өлүмү сыяктуу. Сенин жакындарыңдын бири өлүп калса, сен кайгыруунун ар кандай тепкичтеринен өтөсүң. Ошондой сыяктуу эле үй бүлө өлгөндө да ушул эле нерседен өтүшүң керек болот. Ооба, Натали ушул сыяктуу бир нерселерди мага айткан болчу. Мунун баардыгы мага түшүнүктүү.
Бирок мен бул кандай тепкичтер экендигин билбейм, деп түшүндүрдү Джессика. Бир нече мүнөт Дженни Джессикага кийинки бир нече жуманын аралыгында анын башына түшө турган кыйынчылыктардын 5 стадиясы жөнүндө сүрөттөп айтып берди. Мындай жөнөкөй түшүндүрүү Джессикага азыр андагы болуп жаткан сезимдерди түшүнүүгө жардам берди. Андан кийин Дженни: "Биз дагы бир нече жолу жолуксак жакшы болмок. Сенин сезимдериң жөнүндө сүйлөшсөк жана бул тепкичтерден кантип өтүүгө болору жөнүндө сүйлөшсөк жакшы болмок. Макулсуңбу?" деп сурады. Мен жаңы эле ишенип калган кездегидей болуп, чогуу эрте менен тамактанган күндөр сыяктуубу? Же ыйык жазууну окуу сабактарындагыдай болуппу? Ооба, эгер кааласаң. Джессика жылмайды. Дженни менен чогуу өткөргөн убакыттар анын ишеним жолунда бекемделүүсүнө жана ал жаңы ишенген кезде руханий жактан өсүүсүнө жардам берген болчу. Ооба, албетте, мен муну абдан каалайм, деп жооп берди Джессика. Ошентип Джессика Дженни экөө кийинки 2 шемби күндөрү эртең мененки тамакты чогуу өткөрүүгө, андан кийин керек болсо дагы жолугушуп турууга макулдашышты. Сүйлөшүп бүткөндөн кийин алар сууга чөмүлүп чыгуу үчүн ылдый түшүштү. Ата-энеси чогуу жашабай калгандан бери Джессика кайгысында жана оор абалында биринчи жолу жалгыз эмес экендигин сезе түштү. Кийинки жуманын ичинде Дженни ага бир нече жолу телефон чалып, электрондук почта аркылуу кубаттоо сөздөрү жазылган каттарды жиберип турду. Натали да телефон чалып, же ал үчүн сыйынып жаткандыгын эскертип кетүү үчүн анын үйүнө чуркап келип турду. Биринчи жуманын ичинде ага өзгөчө оор болду. Анткени атасы менен энесинин ажырашуу боюнча чечими өзгөрбөс экендиги аныкталды. Ал Марк жана Карен үчүн да кабатырланып жатты. Себеби алар да өздөрү билгендей ыкмалар менен бул кайгыдан чыгууга аракет кылып жатышкан эле. Ал эми Джессикага кыйла жеңил болду. Анткени ал үчүн 2 жакын адамы кам көрүп, аны колдоп турушту. Эми ал жакын курбусу менен руханий насаатчысынын колдоосун кабыл алгандан кийин эжесине жана инисине жардам бере аларына үмүттөнүп жатты. Ой жүгүртүү убактысы. Джессика сыяктуу эле ата-эненин ажырашуусунан кийин сиз көптөгөн ар кандай эмоцияларды сезишиңиз мүмкүн. Сиздин ичиңизди кайгыруу, көңүл чөгүү, үмүтсүздүк, жалгыздык, коркунуч жана ачуулануу толтурушу мүмкүн. Мурда ыйлап көрбөгөндөй ыйлашыңыз да мүмкүн. Ошондой эле эмоциялык жактан боштукту да сезишиңиз мүмкүн. Жана ошону менен биргеликте сиз ата-энеңизге ачууланып, керек болсо мунун баардыгына жол берип жаткан Кудайга да ачууланышыңыз мүмкүн. Кантсе да, бул сезимдердин баардыгы нормалдуу жана кадимки эле сезимдер экендигин, мында таң каларлык эч нерсе жок экендигин толук түшүнүү зарыл. Анткени Кудай бизди ушинтип жаратып койгон. Сиздин эмоцияларыңыз жан дүйнөңүздү толтуруп жаткан азап кайгыңызды сыртка чыгаруу үчүн коюлган атайын клапанга окшош. Дженнинин кайгысын ичине катпастан аны сыртка чыгаруу жөнүндө Джессикага берген эң жөнөкөй кеңеши толугу менен туура болгон. Ошондой эле ал Джессиканын жанында отуруп, аны менен чогуу ыйлаганы да туура болгон. Мындай мамиле Ыйсанын «Ыйлагандар бактылуу, анткени алар сооронушат» деген сөздөрүн чагылдырып турат. Ый бул руханий кайгыруунун сыртка чыгуу процесси жүргөн убакыт. Сиздеги кайгыны жана жарааттарды башкаларга айтуу менен сиз өз сезимдериңизди аныктай аласыз. Так ушундай жол менен Кудай ата-эненин ажырашуусун коштоп жүргөн оор жарааттардан сизди айыктырууну жана сизге бата берүүнү каалайт. Ажырашуу бул никенин өлүмүнө барабар десек болот. Жана мындай абалга карата сиздин мамилеңиз атаңыздан же энеңизден, бир тууганыңыздан же жакын досуңуздан ажыраган сыяктуу сезимдерге окшош болот. Кайгыруу бул ушундай жагдайлардан өткөн адамдардын көпчүлүгүндө боло турган абал. Ал бир нече жумадан бир нече айга чейин созулушу мүмкүн. Жана анын 5 стадиясы болот. Бул стадиялардан ар бир адам ар кандай түрдө өтөт. Кээ бир жеринен жеңил эле өтүп кеткен соң, ага кайрадан бир нече убакыттан кийин кайтып келген учурлар да болот. Бирок үй бүлөңүздөгү кайгылуу жагдайларга карата болгон сиздин реакцияңыз Джессиканын реакциясына көбүрөөк окшош болушу мүмкүн. Эң биринчи стадия — баш тартуу.
Кээде сиздин жашооңузда ушундай кыйынчылыктар болуп жаткандыгына ишенүүдөн баш тартып жатканыңызды байкайсыз. Джессика үй бүлөсүндөгү абалга болгон мамилесин өзүнүн бөлмөсүнө кетип калып, бул тууралуу сүйлөшүүдөн баш тартуусу аркылуу көрсөткөн. Сиздин башыңызга түшкөн оор абалдан сиздин мээңиз «Жок, мындай болушу мүмкүн эмес» деп өзүн коргоого аракет кылат. Бул да өзүн коргоонун бир ыкмасы. Экинчи стадиясы бул ачуулануу. Ушундай жагдайларда дайыма «Эмне себептен ушундай болуп жатат?» деген суроону өзүңүзгө берүү менен сиз тез эле ачуулана баштаганыңызды байкайсыз. Себеби бул суроого ылайыктуу жана туура жооп таба албай жатасыз. Сиз туруктуулуктун жана ишенимдүүлүктүн бир кыйла көлөмүнөн ажырадыңыз. Ошондуктан сизге мунун баардыгы адилетсиздиктей көрүнүп жатат. Джессиканын эжеси Карендей сиздин ачууңуз атаңызга, же энеңизге, же экөөнө бирдей багытталат. Же Джессика сыяктуу ажырашуунун катышуучуларына эмес, ажырашуунун өзүнө багытталат. Кээде ачуулануу өзүңүзгө да багытталышы мүмкүн. Анткени сизде бул жагдайдын болуп жаткандыгына сиздин да кандайдыр бир тиешеңиз бар деген шектенүүлөр пайда боло баштайт. Үчүнчү стадия — Кудай менен келишим түзүүгө аракет кылуу. Кудайдан болуп жаткан абалды өзгөртүп берүүсүн сурануу. Эгерде Кудай сиздин үй бүлөңүздү кайрадан бириктирип берсе, анда сиз жашооңузду өзгөртүүгө убада берип, аны менен келишим түзүп жатканыңызды да байкай аласыз. Джессикада да өзүн-өзү күнөөлөгөн жалган сезимдерден улам Кудай менен соодалашууга азгырыктар пайда болгон. Ал ата-энесинин ортосундагы мамилеге анын кандайдыр бир жүрүм-туруму таасирин тийгизген жана алардын ажырашуу чечимине түрткү берген деген ойдон абдан корккон. Кудай менен келишим түзүүгө болгон аракетиңизде сиз ата-энеңиздин ортосундагы мамилени калыбына келтирүүнү жана өзүңүздүн кетирген катачылыктарыңызды оңдоо мүмкүнчүлүгүн мотив катары колдонушуңуз мүмкүн. Кийинки стадия бул депрессия. Ата-энеңиздин ажырашуусунан эч жака качып кутула албай турганыңызды билгенде сизде депрессия башталышы мүмкүн. Бул үмүтсүздүк жана азап тартуу сезимдеринин сиздин ички дүйнөңүздү басмырлоосу. Депрессия коркунуч менен өзүнө ишенбестик жана мындан ары атаңыз же энеңиз жок болсо кантип жашай турганыңыз жөнүндө тынчсыздануу менен коштолот. Депрессиянын дагы бир аспектиси жалгыздык. Джессика атасы кетип калганда бул сезимди башынан өткөргөн жана акыркы стадия бул кабыл алуу. Убакыт өткөн сайын жогоруда айтылган стадиялар азая баштаганда сиз ажырашуунун реалдуулугун кабыл алып, анын артындагы натыйжалары менен кантип жашаш керектигин биле баштайсыз. Бул стадия сиздин жашооңузда кеңири орун алып калган күндө да сизде ачуулануу, баш тартуу жана депрессия болушу толук ыктымал. Бирок эгерде бул кайгылуу тажрыйбаңыз сизге жакшылык алып келиш үчүн ичиңизде Кудай иштеп жаткан болсо, анда бул сезимдердин сизге тийгизген зыяндуулугу минималдуу болот. Кээ бир учурларда ушул 5 стадиядан өтүүгө бир нече апта өтүшү керек. Бул учурда сиздеги кээ бир эмоциялар же ойлор тынчыңызды алып, сизди буга чейин болуп көрбөгөндөй кыйнашы мүмкүн. Ушул себептен улам сизде «Мени менен бир нерсе туура эмес болуп жататпы?» деген ойлор жана шектенүүлөр да пайда болот. Бирок андай эмес. Бул жашооңузда боло турган эң эле кайгылуу абалга карата сиздин мамилеңиз кадимки эле көрүнүш. Буга таң калыштын же коркуунун эч кажети жок. Ушул стадиялардан өтүп жатканда сизге коркунуч жарата турган бир гана нерсе бар. Бул сиздеги болгон эмоцияларды ырксыз жана зыян келтире турган жолдор менен чыгаруу. Мисалы, эгерде Джессиканын депрессиясы аны өзүн өлтүрүүгө түртсө, анда анын бул кылганы эң эле туура эмес жана өзүнө гана эмес, башкаларга да зыян келтирген болмок. Сиздеги кыйнап жаткан эмоцияларды башкаруу үчүн акылмандык керек. Биз сөз кылып жаткан бул 5 стадиядан тышкары дагы башка түрдүү эмоциялар да бар. Бирок Джессика Инграмдын эмоцияларын башкарууга жардам берүү үчүн анын улуу эжеси бар болгону жакшы болду. Джессиканын окуясы. Алар кафедеги столго отурар замат Дженни Джессикадан «Бул апта кандай өттү?» деп сурады. Джессика ийинин кооштурду. «Менимче жакшы эле го.
Албетте, ата-энемдин ажырашып жатканын кабыл алуу оор болуп жатат дечи. Бирок сен мага мен өтүшүм керек болгон стадиялар жөнүндө айтып бергениң жакшы болду. Өткөн жумада менимче мен баш тартуудан жана бир аз депрессиядан өттүм окшойт деп жооп берди Джессика. Мына ушул үчүн мен дагы бир нече жолу жолугалы деген элем, деди Дженни. Сезимдерди башкаруунун эң эле жакшы ыкмасы бул ошол сезимдер жөнүндө бирөө менен сүйлөшүү жана алардын артында турган нерселерге көңүл буруу. Алар тейлөөчү кызга буйрутмаларын берген соң, Дженни бир баракты алып чыкты да аны Джессикага сунду. Ажырашуу жөнүндө сени кандай сезимдер толтуруп жатканы тууралуу ойлогон элем, деп баштады ал. Мен аларды жазып алайынчы деп чечтим. Карап көрчү, бул тизмеде сенде азыр болуп жаткан сезимдер бар бекен? Джессика биринчи жазылган сөздү үнүн чыгарып окуду. Ишенбестик. Анан ал токтоп калды. Ооба, мага бул сезим тааныш. Мен азырга чейин ата-энемдин ажырашып жатканына ишене албай турам. Жана ишенүүнү каалабайм дагы. Өткөн жумада мен бир түш көрдүм. Түшүмдө атам үйгө кайрылып келген экен. Жана апам экөөнүн мамилеси жакшы болуп калыптыр. Эртең менен мен атамды ашканада кофе ичип, гезит окуп турганын көрөм деген ой менен ойгондум. Бирок албетте андай болгон жок. Ишенбестик. Бул баш тартуунун бир түрү. Ушинтүү менен сенин мээң катуу стресске карата стабилдүүлүктүн белгилүү бир деңгээлин кармоого аракет жасап жатат. Кээ бир адамдарда бул сезим алар ошол көйгөй жөнүндө сүйлөшүүдөн баш тартуусу аркылуу же деги эле көйгөйдүн бар экендигин толугу менен кабыл алгысы келбегендиги аркылуу байкалат. Баш тартуу бул өзүн өзү коргоонун бир түрү. Бирок бул туура эмес жана зыян. Себеби акыр аягында ажырашуу ишке ашкандыгын жана ушул үчүн сенин жашооң өзгөргөнүн кабыл алууга туура келет. Муну угуп Джессика жай гана башын ийкеп, мен түшүнүп турам. Ойдон чыгарылган дүйнөдө жашоо туура эмес жана жаман. Эгерде көйгөйдүн бар экендигинен баш тартсаң, аны чечүү мүмкүн болбой калат, деди. Муну түшүнүп жатканың жакшы, деди Дженни. Азыр Маркта ушундай болуп жатабы деп корком. Ал атам же апам жөнүндө сүйлөшүүнү таптакыр каалабай жатат. Мен алар жөнүндө сүйлөшө баштаганда эле дароо өзүнүн компьютер оюндарына кетип калат, деп кошумчалады Джессика. Балким ага жардам бериш үчүн Кудай сени колдонуп жаткандыр, деди Дженни. Мен Марк жана Карен үчүн сыйынып жатам. Сен үчүн да сыйынып жатам. Джессика колундагы тизмени окуганын улантты. Уялуу, оңтойсуздануу, ачуулануу, күнөөлүү сезүү. Мен өзүмдү бир аз күнөөлүү сезип жатат окшойм. Бул жөнүндө айтып берчи. Джессика бир саамга эмне дээрин билбей калды. Ушул маалда кафедеги тейлөөчү кыз аларга ширени алып келип берди. Бир нече көзүрмемге Джессика кубана түштү. Анткени Дженнинин суроосуна бере турган жообун бир аз ирээттеп алышы керек эле. Менин оюмча, атам менен апамдын ортосундагы келишпестикке менин да кандайдыр бир тиешем бардай сезилет. Мен дайым эле жакшы кыз болгон эмес элем. 13 жашымда мен өзүмдү бойго жетип калдым деп эсептечүмүн. Бир күнү мен үйгө белгиленген убакыттан жарым саат кечигип келген элем. Мен муну атайын кылгам. Ушул кылыгым үчүн үйдө ата-энем менен чоң чатак чыккан болчу. Ошондо атам мага кыйкырып, сен мындай кылыгың менен апаң экөөбүздүн жашообузду ушунчалык оорлонтуп жатасың, Джессика. Үй бүлөлүк жашоо ансыз деле оор нерсе. А сен болсо өзүңдүн кылыктарың менен аны мурункудан да оорлонтуп жатасың, деген. Ата-энеңдин ажырашып жаткандыгына өзүңдү жооптуу сезип жатканың мен үчүн өкүнүчтүү. Жана азыр сен өзүңдү кандай сезип жатканыңды мен жакшы түшүнөм. Бирок бул сенин күнөөң эмес. Ооба, сен үлгүлүү кыз болбогондурсуң. Бирок эч бир уул же кыз андай боло албайт да. Ата-энелер жашоонун кыйынчылыктарын өздөрү чечиши керек. Анын ичинде балдардын да көйгөйлөрү пайда болгон кезде аларды чечүүгө ата-эне милдеттүү. Сенин ата-энең кабыл алган чечимдери үчүн жоопкерчиликти алар өздөрү тартышат, деди сооруткон үн менен Дженни. Бирок атам ошондой деди го. Дженни анын сөзүн бөлүп, балким сенин атаңа өзүнүн көйгөйлөрү үчүн жоопкерчиликти алуу оор болуп жаткандыр. Мындай нерсе көп адамдар менен болот. Мен билем, ал сага жараат алып келүүнү каалаган эмес. Бирок сенин туура эмес кылыктарың анын күнөөсүнүн бир бөлүгүн сага жүктөп коюуга шарт түзүп берген, деди. Джессика бир саамга ойлоно түштү. Анан ал,
Башкача айтканда, мында менин күнөөм жок экен да, туурабы деди. Жок. Ажырашуу сенин күнөөң эмес. Жана ата-энеңдин биригүүсү үчүн да сен жоопкерчиликте эмессиң. Алар эр жеткен адамдар. Ошондуктан ушундай маселелерди өздөрү чечиши керек. Сенин колуңдан келгени аларды сүйүү жана алар үчүн сыйынуу гана. Джессика отургучка жөлөндү да жеңил дем алды. Менин үстүмдү басып турган оор жүктөн арылгандай болдум, деди Джессика. Эми жакшы, деди Дженни. Мындан ары өзүңдү күнөөлөгөн сезимдер сенде болбошу керек. Тейлөөчү кыз 2 порция куймак алып келди. Алар жеп жатышканда Джессика тизмени окканын улантып, өзүндө болуп жаткан дагы бир нече сезимдерге көңүл бурду. Джессиканы толтурган сезимдерден улам анын ички дүйнөсү ооруп турган болчу. Эми болсо алардан кутулууга Дженнинин суроолору жана анын түшүндүрүп бергени жардам берип жатты. Дженни андан башка иштери жөнүндө да сурады. Бирок ата-энеси ажырашып жаткандыктан Джессика өзүнүн үйдөгү кир жуу жана бакчага кам көрүү милдеттерин да таштап койгондугу үчүн бир аз уялгансып, акырын жооп берди. Муну угар замат Дженни ал күтпөгөн нерсени кылды. Ал телефонун алып чыкты да Наталиге чалып, Джессикага үй иштерин бүтүрүүгө чогуу жардам берүүнү макулдашышты. Өзүн бир аз ыңгайсыз сезгени менен Джессика жеңилдене түштү. Адатта ал абдан тыкан кыз эле. Бирок азыр ал ушунчалык маанайы чөгүп тургандыктан үйдөгү ишти кылгысы келген эмес болчу. Эми болсо Наталияга жардам берерин билгенде абдан кубанып кетти. Убакыт тез эле өтүп кетти жана Дженни жумушуна барышы керек эле. Алар кийинки шембиде да жолугушууну макулдашып, сөздөрүн улантууну чечишти. Джессика Дженнинин кам көрүүсүнө жана анын кеңештерине ыраазы болуп үйүнө кайтты. Жана келе жаткан аптага да үмүткө толо жүрөгү менен карады. Ой жүгүртүү убактысы. Башыңыздан кайгы өтүп жаткан мезгилде сизде 3 муктаждык пайда болушу мүмкүн. Жана ушул мезгилде сизге Дженниге окшош руханий насаатчылар жана Наталидей машаякчы достор жардам бере алышат. Башкалар сизге өз убагында жардам бере алышы үчүн бул муктаждыктарыңыз жөнүндө билүү да өтө маанилүү. Сиз сооронууга муктажсыз. Сиздин ата-энеңиз ажырашып жаткандыгын билгениңизде, сиздин эң эле чоң муктаждыгыңыз бул сизди бирөө жарым сооротушу. Джессика өзүнүн ата-энесинин ажырашкандыгы жөнүндө Дженниге айтканда ал так ушуну кылган. Биздин жан дүйнөбүз кыйналып жаткан мезгилде биздин эң чоң соороночубуз бул кайгыбызды тең бөлүшө турган адамдарыбыздын жаныбызда бар болгондугу. Кудай бизге өзүнүн сооротуусун башка адамдар аркылуу жөнөтөт. Павыл элчи жазгандай, Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Сооротуу деген эмне? Алгач ал эмне эмес экендигин көрүп алганыбыз пайдалуу болоттур. Сооротуу бул бекем жана кайраттуу болууга чакырык эмес. Сооротуу бул эмне үчүн адамдарда көйгөй боло тургандыгын түшүндүрүүгө аракет жасоо эмес. Сооротуу бул Кудай бардыгын башкарып тургандыгы жөнүндөгү туура сөздөрдүн жыйындысы эмес. Мунун бардыгы убактысы келгенде пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок булар биздин сооронууга болгон муктаждыктарыбызды толтура албайт. Адамдар биздин оор абалыбызды сезип жана биз менен кошо кайгыруусу аркылуу бизди соорота алышат. Ыйса өзү да досу Лазар өлгөндө сооротуу кызматын көрсөтүп берген. Ыйса Лазардын карындаштары Марта менен Мариянын үйүнө келгенде алар менен чогуу ыйлаган. Андан кийин гана ал өзүнүн ажайыбын Лазарды өлгөндөн тирилтүүсү аркылуу көрсөткөн. Эмне үчүн Ыйса кайгыдан азап тартып жаткан Марта менен Марияга ыйлаштын кереги жок, Лазар жакында тирилет деп айткан эмес. Анткени ошол учурда алардын кайгысын тең бөлүшкөн адамга муктаж болуп турушкан. Ыйса алардын кайгысы менен көз жашын тең бөлүшүп, алардын муктаждыгын толтуруп берген. Андан кийин гана ал керемет жасап, алардын кайгысын кубанычка айланткан. Биз кыйналып жатканда жалгыз эмес экенибизди билишибиз керек. Ошондо гана биз соорона алабыз. Павыл элчи да бизди кубангандар менен кубангыла, ыйлагандар менен ыйлагыла деп үйрөткөн. Сиз кайгырып жаткан учурда адамдар сизди кайраттуу болууга чакырып, же болуп жаткан окуянын себептерин түшүндүрүүгө аракет кылуу менен сизди сооротушат. Бирок алар чыныгы сооротуу деген эмне экендигин билбеши мүмкүн.
Ошондо сиздин жаныңызда сиз муктаж болгон сооротууну бере алган Дженни Шоуга окшогон бирөө бар экендигине үмүттөнүү керек. Сиз менен чогуу кайгырып, кыйналып жана керек болсо чогуу ыйлаган адам аркылуу сиз Кудайдын кам көрүүсүн сезе аласыз. Дженни Шоу оор абалга туш болгон адамды соорото алган чыныгы сооротуучунун жакшы үлгүсү. Сиз колдоого муктажсыз. Джессиканын кайгысына бир эле сооротуу эмес, андан да көбүрөөк нерсе керек. Ал колдоого да муктаж. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүнүн ортосунда кандай айырмачылык бар? Адамдар сиздин кайгыңызды эмоционалдык жактан тең бөлүшүү менен соорото алат. Ал эми алардын сизге иш жүзүндө жардам берүүсү бул колдоо көрсөткөнү. Күнүмдүк жашоо койгон тапшырмалар сиз оор жагдайларды башыңыздан өткөрүп жаткан мезгилде деле кала бермекчи. Бирок эмоционалдык жактан кыйналып жатканыңызда сиз күнүмдүк милдеттериңизге аз күч жумшап, аларга көңүл бурбай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан сиз күнүмдүк иштериңизде кимдир бирөөнүн убактылуу жардамына муктаж болосуз. Сиз бири-бириңердин кыйынчылыгыңарды көтөргүлө, ошентип Машаяктын мыйзамын аткарасыңар деген осуятты аткарган адамдардын жардамына муктажсыз. Дженни Джессиканы дагы жолугууга чакыруусу аркылуу анын ойлору менен сезимдеринин башаламандыгынан чыгуу жолун табууга жардам берди. Джессиканы толтуруп жаткан эмоцияларга кандай мамиле кылуусу керектигине Дженни иш жүзүндөгү руханий кеңешти бере алды. Жана Джессика кыйналып жүргөн күндөрүндөгү аткара албай калган күнүмдүк үй жумуштарына жардам берүүсү тууралуу Натали менен макулдашты. Сизге бирөө жардам берейин деген сунушту этибарыңызга албай, же андан таптакыр эле баш тартууну каалашыңыз ыктымал. Сиз бардыгын өзүңүз эле жасап кое алам деп эсептешиңиз мүмкүн. Же өзүңүздүн көйгөйлөрүңүз менен башка адамдардын тынчын алууну каалабайттырсыз. Бирок мындай кылбаңыз. Сиздин жашооңузда сиз башка адамдардын жардамына муктаж болгон күндөр болорун Кудай билет. Ошондуктан ыйык жазуудагы галаттыктарга жазылган катта бул тууралуу сөздөр жазылган. Башка адамдар сизге жардам берүүсүнө жол бериңиз жана алган жардамыңыз үчүн ыраазы болуңуз. Анткени сиздин башыңызга кыйынчылык түшкөн мезгилде Кудай ушундай жол менен сиз үчүн кам көргөнүн көрсөтүп жатат. Сиз иш жүзүндөгү жардамга муктаж болуп жатасыз дейли. Бирок эч ким сизге өз жардамын сунуштабай койсо кандай болот эле? Ошондуктан сураңыз. Өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү жакын, ишенимдүү досуңузга, жаштар кызматынын жетекчисине же жыйын кызматчысына айтып берип, алардан жардам сураңыз. Жардам суроонун жаман жери жок. Мисалы, эгерде Дженни Наталиге телефон чалбаса, анда Джессика өзү деле курбусуна жардам сурап кайрылса туура болмок. Көпчүлүк учурда адамдар жардам берүүнү каалашат, бирок эмне кылышты билишпейт. Аларга сиз кандай жардамга муктаж экендигиңизди айтып берип, сизди колдоосуна көмөктөшүңүз. Сиз кубатталууга муктажсыз. Сооротуу менен колдоо көрсөтүүдөн тышкары, сиз кубаттоого да муктажсыз. Сиз кубаттоону башка бирөө сиздин маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылып жаткандыгы аркылуу кабыл ала аласыз. Джессика да Дженни ал үчүн сыйынып жаткандыгын айтуу үчүн ага телефон чалган сайын жана электрондук кат жөнөткөн сайын жандана түшчү. Натали да анын иштери кандай болуп жатканын билүү үчүн келген күндөрү ал кубанчу. Ушуга окшогон кубаттоолор иш түрүндө жардам берүү сыяктуу эффективдүү болбосо да абдан маанилүү. Дагы бир ирет кайталап кетмекчимин. Эгерде муктаж болуп турганыңызда сизди эч ким кубаттабай жатса, анда сураңыз. Сиз үчүн кам көрүп жаткан адамга мени кучактачы же менин жанымда болуп турчу деп суроо кадимки эле көрүнүш. Бизди сүйгөн адамдардан сооротууну, колдоо көрсөтүүнү жана кубаттоону кабыл алып жатсак, анда ата-энебиздин ажырашуусунан улам пайда болгон жашообуздун өзгөрүүлөрүн жеңилирээк көтөрө алабыз. Азыр болсо Джессика ата-энесинин ажырашкандыгы тууралуу жарыялаган күндөн баштап акыркы бир айдын ичинде болуп өткөн сезимдери жөнүндө айтып бермекчи. Джессиканын окуясы. Дженни менен Джессиканын 3 жолу жолугушуусунун акыркысына Даг Шоу да келди. Ал ишемби сайын эрте мененки тамакты жалгыз жегенден чарчагандыгын айтып тамашалады. Чындыгында ал Дженнинин чакыруусу
жана Джессиканын макулдугунан кийин келген болчу. Ушул айдын ичинде Джессика үчүн алда сооронуунун, колдоонун жана кубаттоонун булагы боло алды. Бул апта баарынан кыйын болду болуш керек, туурабы Джесси? Деди Дженни Даг тамак үчүн сыйынып бүткөндөн кийин. Джессика башын ийкеди. Ооба, кечээ ажырашуунун акыркы чекити коюлду. Бул тим эле кара жума сыяктуу болду. Эми азыр сен өзүңдү кандай сезип жатасың деп сурады Даг. Джессика өзүн жакшы эле көңүлдүү сезип тургандыктан ушундай маанайда сүйлөөгө аракет жасап жатты. Дегенкиси жакшы эле. Акыркы бир ай бою мен ата-энем кылган чечимдерин өзгөртсө экен деп үмүттөнүп жана сыйынып жүрдүм. Бирок андай болгон жок деп жылмайды да тезинен кошумчалады. Тынчсызданбагыла. Мен болуп жаткан абалдан баш тартууга аракет жасаган жокмун. Атам менен апам биротоло эки башка жолго түшкөндүгүн мен билип турам. Бардыгы ушундай болгонуна өкүнүп турсам да, бул үчүн мен өзүмдү күнөөлөбөй калдым. Жөн гана алар машаякты таанып калышсын жана кайрадан биригишсин үчүн сыйынып турганымды улантып жатам. Так ушундай тартипте болсун деп жатам. Бул эң жакшы сыйынуу деп ишендирди Даг. Кантсе да кечээки күн сен үчүн абдан кайгылуу болгондур. Чынбы деп сурады Дженни. Джессика швед куймагын тиштеп, аны чайнап акырын жутту. Ооба, почтачы адам келгенде мен эшикте элем. Каттардын катмарында расмий түрдөгү билдирүү каты да бар экен. Апам ошол билдирүүнү менин көзүмчө ачты. Сага оор болду болуш керек, деди Дженни. Джессика бир саамга ойлоно түштү. Апам менин оюмча жеңилдей түшкөндөй болду. Билдирүү кат сыяктуу эле мени апамдын ага болгон мамилеси тынчсыздантып турду. Себеби анын буга кубанып жатканын көрүү мага оор болду. Менин оюмча атам менен мен эмес, ал ажырашканын апам толук түшүнө электей сезилет. Ал менин атам жана мен аны абдан жакшы көрөм. Бирок апам муну таптакыр түшүнө элек. Даг колундагы аш айрысын коюп, Джесси, сенин апаң атаңа карата сенин сезимдериңди түшүнбөй жаткандыгы өкүнүчтүү, деди. Джессика ээгин бармагы менен сыйпалап койду. Рахмат, бирок мен муну өзүм жеңишим керек. Убакыт айыктырат, деп Дженни туура айткан. Биздин жолугушуулар аркылуу мен кыйналган күндөрүмдөн жакшыраак өтүүнү үйрөндүм, деп Джессика жылмайды да Дженниге ыраазычылык толгон көздөр менен карады. Дженни жооп катары көзүн кысып койду. Анан Карен менен Марк кандай деп сурады. Карен дагы деле кээде эшиктерди тарсылдатып калат, бирок акырындык менен көнө баштаганы көрүнөт. Марк да акырындык менен ачыла баштады. Күн сайын кечинде мен аны менен бир нече мүнөт сүйлөшүү үчүн анын бөлмөсүнө барам. Мен анын акыбалын сураганда ал эмне дээрин билбегендиктен унчукпай отура берет. Ошондуктан мен башка жагынан сөз баштап сүйлөшүп көрүүнү чечтим. Сен мага берген сезимдердин тизмесин колдонуп, ага Марк, атам менен апамдын ажырашып кеткенине кайгырып, өзүңдү ыңгайсыз сезип жатасыңбы деп сурайм. Ал үчүн ооба же жок деп берүү жеңилирээк. Анан ал ооба десе, сен мени соороткондой, мен да аны сооротуп, кубаттоого аракет кылам, деди Джессика. Муну укканда Дженнинин жүзү жаркырай түштү. Бул эң сонун, Джесси. Бул мага корунтуктарга жазылган 2-каттын 1-бөлүмүндөгү аятын эске салып жатат. Сен өзүң кабыл алган сооронуч менен Маркты сооротуп жатасың, деди да Дакка кайрылып, менимче Джесси Элисан менен жолугууга даяр го дейм. Кандай ойлойсуң деп сурады. Дак жылмайып башын ийкеди. Дженни кайрадан Джессиге кайрылып, Элисан Гилберт, ал биздин жаштар тобундагы жаңы кыз. 7-класста окуйт. Өткөн жумада биз анын ата-энеси жазында ажырашып кеткенин билдик. Ал бул жерге апасы менен көчүп келген эле. Биз Дак экөөбүз сенден аны менен жолугуп өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшө аласыңбы деп сурайлы деген болчубуз. Бул Джессиге жага түштү. Бирок ошол эле учурда коркуп кетти. Билбейм. Мен жан сооротуч эмесмин да, ыйык жазууну да жакшы билбейм. Биз сени анын жан сооротуучусу бол деген жокпуз, деди Дак. Сен Маркты соороткон сыяктуу эле аны да сооротуп кубаттооңду суранып жатабыз. Ага өзүңдүн окуяңды, ата-энеңдин ажырашканын башыңдан өткөрүп жатып, эмнелерге үйрөнгөнүңдү айтып берсең жакшы болот. Сен муну кыла аласыңбы? Джессика бирде Дакты, бирде Дженнини карап, жөн гана Марк менен сүйлөшкөн сыяктуу эле аны менен да сүйлөшүшүм керекпи? Ушул элеби деп сурады.
Даг менен Дженни бирдей баштарын ийкешти. Күтүлбөгөн жерден Джессика үчүн бардыгы жөнөкөй боло түштү. Ооба, албетте мен муну кыла алам, деди ал. Аны менен качан жолуксам болот? Даг колуна аш айрысын алып, мен өзүмдүн куймактарымды жеп бүткөндө гана, деди ал жагымдуу каткарып. Ой жүгүртүү убактысы. Джессика айткандай, ата-эненин ажырашуусунун натыйжалары менен күрөшүүнүн эң эле мыкты жардамчысы бул убакыт. Убакыт баарын айыктырат деген эски макалда бир кичинекей чындык бар. Ыйык жазууда бул жөнүндө мындай дейт: кечинде ый, эрте менен болсо кубаныч. Үй бүлөңүздөгү оор кыйынчылыкты көтөрүп кетүү үчүн сизге убакыт талап кылынарын билиңиз. Сизди толтуруп жаткан сезимдер менен ойлордун башаламандыгын иреттеп алыш үчүн сизге убакыт керек. Булар тууралуу тажрыйбалуу машаякчы достор жана жетекчилер менен сүйлөшүү үчүн да убакыт керек. Бир нече жума өткөндөн кийин гана сиздин кайгыңыз акырындык менен азайып, кадимки жашоого кайтып келе аласыз. Убакыт сизге иштеп берүүсүнө жол бериңиз жана оору менен кайгы бат эле кетип калат деп күтпөңүз. Джессика Инграм кыйын сыноону башынан өткөрдү. Анын ата-энесинин ажырашуусу ага эң эле оор эмоционалдык сокку берди. Бирок ал мындан жакшы өтүп жатат. Азыр ал реалдуулук менен баш тартуу жана өзүн айыптаган жалган сезимдердин дүйнөсүнүн айырмасын көрө алат. Керек болсо, ал башка адамдын кайгысын түшүнүп, ага жардам да бере алат. Джессика дагы деле болуп өткөн нерсеге тынчсызданат. Бирок анын кайгыруусу азайып калды. Ата-энеңиздин ажырашкандыгы үчүн ушул учурдагы азап тартканыңыз ушунчалык оор болгондуктан, сиз мурункудай жашоого кайрадан кайта алышыңыздан шектенишиңиз мүмкүн. Бирок сиз Кудайга таяныңыз жана төмөнкү нерселерди эсиңизден чыгарбаңыз. Өзүңүздүн кайгыңызды сыртка чыгарыңыз. Кудай клапан катары кызмат кылуу үчүн эмоцияларды жараткан. Алар аркылуу сиздин кайгыңыз, ачууланууңуз жана көңүл калууңуз сыртка чыгат. Өзүңүздүн сезимдериңизди ичиңизде катууга аракет кылбаңыз. Айыгуу процесси башталыш үчүн алардын сыртка чыгуусуна жол бериңиз. Башка адамдар сизди сооротушуна, колдошуна жана кубатташына жол бериңиз. Кудай сиздин жүрөгүңүздү айыктыруу үчүн башка адамдардын катышуусун колдонот. Ошондуктан сиздин үй бүлөңүз жана досторуңуз сизди сооротсун, кубаттасын жана иш жүзүндө да жардам берсин. Бардыгы өтүп кетүүсү үчүн өзүңүзгө убакыт бериңиз. Кайгыруунун ар бир тепкичинен өтүүгө, болуп жаткан нерседен баш тартууга, ачууланууга, Кудай менен келишим түзүүгө, депрессияга жана кабыл алууга бир нече жума, бир нече айларда талап кылынышы мүмкүн. Бирок эсиңизде болсун, убакыт өтөт жана сизге жеңил боло түшөт. Башка адамдарды да сооротуп, колдоп жана кубаттай алышыңыз үчүн Кудай сизди колдонуусуна жол бериңиз. Сиздин сооруну чалган кымбат тажрыйбаңыз сизге башкалардын кайгысында жардам берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Бул үчүн убакыт талап кылынышы мүмкүн. Бирок ата-энесинин ажырашканынан кыйналып жаткандарды сооротууга, колдоого жана кубаттоого сизде сөзсүз мүмкүнчүлүктөр болот. Кудай Джессикага окшоп, ата-энесинин ажырашкандыгынын оор таасирин башынан өткөрүп жаткан өспүрүмдөргө жардам бере аларын билүү кубантат эмеспи, туурабы? Ал мындан да чоң нерсени жасай алат. Кудай сизге жардам бере алат. Авторлор жөнүндө: Джош Макдауэлл, атактуу насаатчы, жазуучу жана ар кандай өлкөлөрдө туруктуулук менен чогулуш өткөрүп жаткан эл аралык кызматынын өкүлү. Ошондой эле ал 50дөн ашуун китептин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Джош жубайы Дотти жана 4 баласы менен Техас штатында Даллас шаарында жашашат. Эд Стюарт көптөгөн машаякчыларга арналган китептердин автору жана башка атактуу жазуучулар менен авторлаш. Өзүнүн жазуучулук бай тажрыйбасын колдонуп, Эд Стюарт жаштарга арналган адабий чыгармаларын Джош Макдауэлл менен биргеликте баштаган. Кийинчерээк Эд Стюарт чоңдорго арналган эң кызыктуу 4 романдын автору боло алган. Эд жубайы Кэрол экөө Орегон штатында Хилсбоrodо жашашат. Алардын бойго жеткен 2 баласы жана 4 небереси бар. Биз апаң экөөбүз силерге бир нерсени айталы дегенбиз. 15 жаштагы Джессика бул сөздөрдү укканда
эми анын жашоосу толугу менен өзгөргөнүн түшүндү. Күтүлбөгөн жерден анын үй бүлөсү жана анын сезимдери талкаланды. Джессика сыяктуу ата-энесинин ажырашуусунан улам кыйналып жаткан кимдир бирөөнү билесизби? Аларга эмне дешти жана кантип жардам беришти билесизби? Балким ошол учурда ал дос ар дайым сүйөт. Башыңа иш түшкөндө ал бир тууганыңдай болуп келет деген чыныгы доско муктаж болуп тургандыр. Чындыкка жакын жана кызыктуу окуянын жардамы аркылуу Джош Макдауэлл Эд Стюарт менен биргеликте үй бүлөсү талкаланууга дуушар болгон досторуңуз эмне кылалары жөнүндөгү маселеге ыйык жазууга негизделген ыкманы сунуштап жатат. Жана дагы маанилүү бөлүгү суроолоруна жооп издеп жүргөндөргө кантип жардам бере аларыңыз жөнүндө да биле аласыз. Башында бул китепти өзүңүз окуп чыгыңыз, андан соң аны досуңузга сунуштаңыз. Эгерде сиз өзүңүз ушул көйгөйдү башыңыздан өткөрүп жаткан болсоңуз, анда мындан ары эмне болорун биле аласыз. Ошондой эле сиз муктаж болуп турган сооронучту, колдоону жана кубаттоону Кудайдан жана жакын досуңуздан же балким ушул китепти сизге берген адамдан кантип алууну түшүнүп каларсыз.